Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 6 март 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге шаардын центри болуп эсептелген Ошский райондон сатыла турган 2 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Биринчи жолу мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен турган жер туугандар бул Ошский район. Бул көчөнүн аты болсо Джим көчөсү. Жанагы сатыла турган квартирабыз болсо мына ушул 8 кабаттуу домдун 8 кабатында жайгашкан туугандар. Адреси болсо Джим 33А деп айтылат экен. 8 кабаттан турат. Жаңы салынган новостройка домдордун бири. Частный компания курган экен бул домду. 2014 бүткөн дейт үйөсү. Мынакей алдында ворота бүт бардыгы бар туугандар. Бул домдун алдына кантип келем дей турган болсоңуздар, ушул эле домдун бет маңдайында Ошский районунда жайгашкан Мед колледж бар туугандар. Ушул эле Мед колледжге ориентирди алсаңыздар болот. Же болбосо бул жака бир аз эле бир 100 метр түз жүрүп барсаңыздар Ошский райондун сквери жайгашкан, ал жерден көрүнүп турат. Ошол эле сквердин жанында туугандар. Так, сатылуучу квартирабыз болсо 2 подъездде, 8 кабатта. Анан дагы бир маалымат бере кетели. Бул жерде лифт туугандар 7 кабатка чейин иштейт. 7 кабатка чейин лифт менен чыгасыздар, дагы 8 кабатка болсо пешком эле чыгасыздар, бир кабат. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө жана сатыла турган 2 бөлмөлүү квартирага дагы келип калдык. Лифт жана айттык 7 кабатка чейин туугандар, 7 кабатка чыгып бул жакка пешком чыгасыздар, бир кабат. Чыгып эле келгениңиздерде мынакей бул коридору кеңиргенин. Азыр колдон келишинче сатылуучу квартира тууралуу маалымат алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Албетте эле өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер туугандар. Бир эле кабат пешком чыгасыздар, ушуну эске алыңыздар. Мына ушул эшикти ачып квартирага кирип келе бересиздер. 2 бөлмөлүү квартира. Жалпы аянты болсо 58 квадрат метр. Эң негизгиси асты полу жыгач, дубалдары моющая бой. Ремонттору жакшы, келип жашай бересиздер. Эч жерден эч нерсе кылыштын кереги жок. Прихожкасы дагы кеңир экен. Мындай киргениңиздерде кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Бул биринчи бөлмөсү туугандар. Кухнясы экен мындай айтканда. Бөлмөлөрү кеңиргенин, потолоктору бийик. Мына ушундай суу түтүкчөлөрү, турбалары бүт бардыгы чыгарылган. Бул жака кухонный эмерек эле коюп алсаңыздар болду. Мынакей бул тарапта отоплениянын батарейкалары киргизилген. Булар жакшы жылытат, өзүңүздөр билесиздер. Айнек терезелери орнотулган. Анан бул сатылуучу квартира туугандар күнгөй тарапта жайгашкан экен. Азыр саат 11:30 болуп калды. Күн тийип аткан учуру туугандар. Мына ушул жерден шаардын бурч-бурчтары, Сулайман тоо бүт бардыгы көрүнүп турат. Так, бул экинчи бөлмөсү туугандар. Мынакей дубалдар абой, ар бир бөлмөдө отоплениянын батарейкалары киргизилген. Ошский районду билесиздер. Так, мындай шаардын центри эле болуп эсептелет. Эмне керек болсо бүт бардыгы бар, пешком эле барып келе бересиздер. Бардык жака жакын. Жалпы аянты 58 квадрат метр туугандар. Условияларына келе турган болсок, бул жерде бардык условиялары бар. Бир гана природный газ жок. Бирок ушул домдун жанындагы пятиэтажный домдо газ киргизилген экен. Бул жака дагы сүйлөшүп, акча чогултуп, газды киргизип алсаңыздар болот туугандар. Бул болсо экинчи бөлмөсү, спальня болуп алсаңыздар болот. Мынакей бүт бардык бөлмөлөрдө отоплениянын батарейкалары киргизилген. Бул жак болсо Ошский район базарчык тарапта карап калат экен. Документ маселесине келе турган болсок, бүт бардык документтери так, таза, тех паспорту бар туугандар. Так, кирип эле солго бурулсаңыздар, бул жагы санузели, полудубалы кафель, раковина, күзгү, ванна, ресторан бүт бардыгы бар. Санузели кеңир экен ичи. Мынакей бул жагы ажатканасы. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы туугандар. Баасы болсо $42,000 бааланды. Анан үйөөсү айтып, бул жерде эгерде реальный жакшы клиент болсо, дагы түшүрүп беребиз дейт. Баарыңыздарга ийгилик. Шаардын центринде жайгашкан ушул 2 бөлмөлүү жакшы ремонту менен сатыла турган квартираны колдон чыгарбаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик.